Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Михаил Матвеев доллардын кымбатташынын себептеринин бири катары мигранттарды атады. Анын пикиринде алар орус экономикасынан чоң каражаттарды чыгарып, өз мекенине жөнөтүп жатышат. Орусиядагы мигранттар жана алардын диаспоралары жыл сайын биздин банктардан ондогон миллиард доллар сатып алып, валютага болгон суроо талапты жана курстун өсүшүн жасалма түрдө стимулдаштырууда, деди Матвеев. Эске салсак, Орусиянын Борбордук банкы доллардын расмий курсун 28 ноябрга 108 рубль деп белгилеген. Мындай курс акыркы жолу 2022 жылы Украинада согуш башталгандан бери байкалган. Факт-чек KG мигранттардын акча которуулары чындап эле рубльдин алсыздашына таасир эте алабы же жокпу аныктады. 2024 жылдын 1-сентябрына карата Орусияда 6 миллионго жакын мигрант катталган. Салыштыруу үчүн 2023 жылы 8,5 миллиондон ашык адам миграциялык каттоодон өткөн. Бул мигранттардын саны 2 миллион 300 миңге азайгандыгын айгинелейт. 2023 жылы мигранттардын агымы акыркы 10 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчтө болду. Алардын 28% гана жумуш издеп келүүнү негизги себеп катары көрсөтүшкөн. 2024 жылдын башынан бери мигранттарга талаптарды күчөткөн 12 жаңы мыйзам кабыл алынган. 2023 жылы Орусиядан товарлардын экспорту 425 миллиард долларды түздү. Бул 2022 жылдагы 592 миллиард 500 миллион долларга караганда 28,3%га аз. Ушул эле мезгилде импорт 11,7%га өсүп, 285 миллиард долларды түздү. Ошентип 2023 жылы Орусиянын тышкы соодасынын жалпы көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 19,4%га азайып, 710 миллиард долларды түздү. Ошол эле учурда Орусиядан капиталдагы кетүүдө. 2023 жылдын 9 айында капиталдын кетиши 48 миллиард долларды түзгөн. Бул көрсөткүчтөрдү 7 миллиард 700 миң долларлык мигранттардын акча которууларыны менен салыштырганда, анын экспортко жана капиталдын чыгуусуна салыштырмалуу аз гана үлүштү түзөрүн байкасак болот. Ал эми орус рублинин курсу көптөгөн факторлордон көз каранды. Мисалы, тышкы сооданын көлөмүнүн, импорттук жана экспорттук баалардын өзгөрүүсү, инфляция жана пайыздык чендер, экономикалык өсүү темпи, Орусиядагы жана дүйнөдөгү туруксуздуктардын мезгили, санкциялар, Орусиянын жана башка өлкөлөрдүн борбордук банктарынын акча кредит саясатынын өзгөрүшү. Рубльдин арзандашын Орусиянын борбордук банкы санкциялардан жана бизнестин тышкы соода эсептешүүлөрүнүн жаңы шарттарына ыңгайлашуусунан улам келип чыккан убактылуу көрүнүш деп эсептейт. Эске салсак, Украинадагы согуштан улам Орусиянын 50дөн ашык банкы, 40 баалуу кагаздарды каттоочусу жана каржы тармагынан 15 кызматкери АКШнын жаңы санкция пакетине кабылышкан. Тыянак калп. Чынында рубльдин алмашуу курсу көптөгөн факторлордун таасири астында калыптанат. Мигранттардын акча которуулары чынында эле чет элдик валютага болгон суроо талапка белгилүү бир таасирин тийгизет, бирок бул таасир анчалык деле чоң эмес. Мигранттардын акча которууларынын көлөмү экспортко, импортко жана жалпы тышкы соодага салыштырмалуу 2% гана түзөт.